Көрсөтүлгөн багыттардын кайсынысында жүрүүгө уруксат берилет? Азыр бул жерди карасаңыздар, шаар ичкени көрсөтүлүп атат. Алдыда айлампа бар экен, оң тарапта да айлампа бар экен, круговой движение бар экен билдирген белги турат. Анан азыр кызыл түстөгү жеңил унаанын алдына 3 багыт көрсөтүлүп атат стрелка менен. Кайсы бирине жүрсө болот деп бизден сурап атат. Аны билиш үчүн биз эмне кылабыз? Биз жол белгилерге карайбыз. Азыр караңыздар, оң тарапта кандай белги турат? Оңго жүргөнгө тыюу салынат деген белги турат. Демек азыр биз оңго жүрсөк болобу? Болбойт, тыюу салынат. Ал эми Б багыты боюнча жүргөнгө болобу? Болот, уруксат берилет. Б багыты боюнча жүрсө болот, эч кандай тыюу салуу жок. Ал эми В багыты боюнчачы? В багыты боюнча мына ушундай көрсөтүлгөндөй кылып жүргөнгө болбойт. Негизи айлампаны айланып туруп жүрсө болот эле, бирок В багытындай кылып айлампаны айланбастан эле айлампанын бер жагынан ушундай түз жүргөнгө тыюу салынат. Антип жүргөнгө болбойт. Ошондо кайсы багытка гана жүрсө болот экен? Бир гана Б багытына гана жүрсө болот. Ошондо туура жооп Б багытта гана деген жооп туура болот. Ушул жоопту белгилейбиз. Аңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсумда окугандардан азыркы кезде 670 ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.